Жедигер Саалаев кыргыз эл акыны, кыргыз туусунун 2006, 2008 жана 2013-2015 жылдардагы башкы редактору. Эми бул кыргыз туусу гезити биздин мамлекеттин эң тамгаларынын бири деп тартынбай айтсак болот. Анткени быйыл Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилеп атсак, ошо менен жашташ биринчи улуттук туңгуч басылма катары андагы эркин тоо бүгүнкү кыргыз туусу дагы 100 жашка толгоп турат. Гезиттин өзүнүн мааниси, мына мамлекетибиз менен тагдырлаш деп аткан жерде көп маселе бар. Бул гезит ушу көп тарыхчылар, тарых илиминде башка илимпоздор архивден көп Кыргыз Республикасынын мамлекетинин айрым маселелерин издеп жүрсө, ошонун баары эркин тоодо алгач, анан Кызыл Кыргызстан, Советтик Кыргызстан, кыргыз туусу деп 4-ат менен чыгып аткан ушул биздин улуттук туң басылмабыздын бетине чагылып келет. Демек, бул биздин кыргыз туусу гезити кыргыз мамлекетинин летописчиси, баяндамачысы, тарыхынын баарын жазып келген гезит. Анын бетинен кайсы жылдарда коммунисттик идеологиянын күчөп турган учурларында эмне өзгөрүштөр болгонун, баягы социализмдин убагында анан өнүккөн социализмдин конституциясын кабыл алдык деген 78-жылкы СССР менен Кыргыз СССРинин акыркы конституциялары болуп калды. Ошо ар бир жолку тиги 36-жылкы конституция, андан мурунку 29-жылкы ошо мамлекетибиздин өнүгүү тепкичинде ар бир жолку тарыхый учурда Улуу Ата Мөңкүтүн согуш учурунда эмне окуялар болгонун баарын ушу биздин гезиттин барактарынан тапсак болот. Ошон үчүн бул гезитти бүгүн жээрип аткандар баягы кыргыз жомогундагы жаштарды гана калтырып, карылардын баарын журтка таштап кетели деген бир акылсыз хандын кылыгында иш да. Азыр албетте 21-жылда жашап атабыз. Жаңы технологиялар, анын ичинде маалымат тармагында дагы өтө көп жаңы технологиялар, мына жасалма интеллект дегендерге чейин жетип калдык. Бирок гезиттин өзүнүн баркы эч качан өчпөйт. Бул кыргыз туусу гезити Кыргызстандагы бардык маалымат каражаттарынын башында турган көч башысы, атасы деп койсок болот. Анан баягы балдары чоңоюп алып атасын чаңган сыяктуу мамиле болбойт, туура эмес. Анткени мына азыр интернет биринчи орунга чыкты, социалдык тармактар, социалдык баракчылар, анан блогерлер деп айтып атабыз. Бирок гезиттин өз орду бар. Анын үстүнө бардык эле мына жети тубаныбызда бардык аймактарда интернет жетсе дагы ошону менен толук көчүп кеткен эл деле жок. Дагы эле баягыдай радио угуп, телевизор көрүп, гезит окуп аткан жалпы калктын көп пайызы бар. Анан кыргыз туусунун өзүнүн окурмандары бар. Тилекке каршы албетте мына гезит түскө чыгып аткандан кийин ошо мурунку совет доорундагы көп окурмандар көз өтүп кетти. Улгайган адамдар ушу гезитти жакшы көрөп окушат. Бирок жаштарды дагы мына тартып, гезит өзү окурмандарынын санын көбөйтүү жагынан иш алып барып атат. Гезиттин бетинде жарыяланып аткан материалдардан көрүнүп турат. Бир сөз менен айтканда, бул кыргыз туусу биздин гезиттин идеологиялык, биздин мамлекеттин идеологиялык куралы катары, рупору катары, бийликтин элге көпүрөсү катары чоң кызмат аткарып келген ушул 100 жылдын ичинде. Ошол кызматын дагы деле аткарып атат. Кудай буйрса дагы деле аткара бермекчи. Кеп ошо азыркы интеллигенциянын, окумуштуу, чыгармачыл интеллигенциянын, акыл эстүү окурмандардын жана бийлик өкүлдөрүнүн, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү канча башкаруу органдарына чейин, айыл өкмөттөрүнө чейин ушу гезитке мамилесинде. Мына ошолор ушул гезитти сыйлап, расмий маалыматтын баары, өкмөттүк маалыматтын баары, бийликтин жасап аткан иштеринин баары биринчи кезекте бурмаланбай түз так
ушул гезитти гана чагылдырылып аткандан кийин ушул гезитти колго алып биринчи кезекте күнүгө ушул гезитти окуганды үйрөнүшү керек деп ойлойм. Эми урматтуу бир тууган Кыргыз туусу гезиттин бир тууган жамааты, менин кесиптештерим жана жалпы биздин Кыргыз туусу гезитинин окурмандары бардыгыңыздарды мына кирип келген 100 жылдыгыңыздар менен куттуктайм. Мына 90-жылдыкты өткөрүү менин редактор учурумда тагдырыма туш келип, филармонияда чоң салтанат менен өткөрүп, Дасмияда элге окурмандарыбызга чай бердик эле. Ошондо документальный фильмди көрсөттүк эле. Мына ошондо буга чейинки 50 жылдык, 60 жылдык, 70 жылдык Советтик Кыргызстандын юбилейлери канчалык шаң менен ал кездеги борбордук комитеттин, Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин Москвадан келген өкүлдөрү менен, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин, министрлер советинин, жогорку советтин өкүлдөрү менен толо залдар, толо овациялар, кол чабуулары менен кандай өткөнүн документалдуу фильмдерде көргөздүк эле. Азыр баягы 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей башка заман, азыр эгемендик заманында рынок мамилелеринин шартында тилекке каршы биздин Кыргыз туусуна анча ошондой маани берилбей калып атат. Бирок ошентсе дагы бардыгыңыздарды калем кармап ушул Кыргыз туусунан чыккан көп калемдештеримди, окурмандарды баарыңыздарды бүгүнкү гезитибиздин 100 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Аман болуңуздар. Дагы деле гезитке жазып, дагы эле окуй бериңиздер.